Жалил Атамбаев деген ызын бир канча жылдан бери эл оозунан түшө элек. Ал Ош шаарында бизнесте таасирдүү адам катары белгилүү. Бирок эч бир маалымат айдыңында жүзүн ачыктап чыккан жагдай болгон эмес. Гордимся за Салимбай ака. Поздравляю. Наш опора, это наш человек. Жакында эле бул тасма социалдык тармактарда желдей тарады. Анда өзбекстандык Салимбай Абдувалиев ысымдуу олигарх менен жолукканы тартылган. Тасмада жогорку кеңештин бир нече жолку депутаты болгон Нургазы Айдаров дагы бар. Алардын бул кылыгы коомчулукка жакпай турат. Анткени аталган Салимбай Байбатча кайманаты менен таанылган инсан Борбор Азиядагы кирим төбөлдөрдүн башчысы деп айтылып келет. Бир нерсени биз моралдык жагын эске алышыбыз керек да бул видеонунчу. Анткени ал милициянын полковниги. Ошол милиция кызматкери Өзбекстанга барып, ошол бир криминалга аралашкан адам менен чогуу кучакташып, ага бир жагынуу максатында аша чапкандык менен сөздөрдү айтты да. Кирим төбөл менен болгон жолугушунун аягы кандай болору кызыктырууда. Таасирдүү деп аткан адамдардын аракети түрдүү божомолдоолорго түртүүдө. Ал жактан бул кандай бир аткезчилик жол менен бир иш кылганы жаткандыр, же бир кандайдыр бир крышавайт этип атабы, же кандайдыр бир буга колдоо көрсөтүп атабы, ошолордун дагы мамлекет бүгүнкү күндө карап чыгыш керек. Жалил Атамбаев буга чейин Ош аэропортунун милициясын жетектеп келген. Милициянын полковниги мында улам каралардын башчысы аталган жаран менен ачык жолугушууга карата тийишлүү тараптар көз салып койсо дешет. Айтканда түштүккө таасир бере эле турган адамдын бир криминал дүйнөсүндө аты чыккан адамга барып жагынышы бул өтө туура эмес. Мен дагы бир жолу кайталайм, бул эгер милицияда иштеп турганда мындай чара көрүлсүн деп кыйкырсак болот эле. Бирок азыр деле милициянын полковниги катары моралдык жагын эске алып койсок болот. Бул жаран ишкердик жаатыны дагы алектенип, Ошко бир канча үйлөрдө салган. Бирок аталган инсандын артында бир нече мыйзамсыз аракеттер тууралуу окуялар айтылып келет. Ачык айкын жоопко тартуу маселеси ушул кезге чейин көтөрүлгөн эмес. Эми мынти полковник чини менен аты таанымал криминалдык чөйрө менен тыгыз байланышта экенин ачыктап отурат. Милициянын начальниги болуп турган өзү полковник, биздин полковниктер барып ошондой чет өлкөнүн кирим төбөлдөрү менен байланышкандыгы үчүн аны bundan кийин милиция тармагына иштөөгө жана жоопкерчиликке тартып бүгүнкү күндө аеосуз жазалашын талап кылабыз бийликтен. Өлкө башынын коррупцияга каршы аракетинде башкы сапта Жалил Атамбаев сыяктуу олигархтарды жоопкерчилигин кароо жагы сунушталууда. Анткени анын карамагында бир канча кафе, ресторандар, эс алуу жайлар, спорт клубтары бар. Ал арада жакында эле Ош шаарында чоң ресторан ачканы дагы айтылып келет. Эми жүргүзүлгөн бизнесин мыйзамдуу түрдө тыкыр көзөмөлдөө жагы эске салынууда. Себеби президент 3 күн мурун коррупцияга жана мыйзамсыз иштерге бөгөт коем деди. Бул сөзүнө жооп катары кылып бул видео чыкты. Биринчи ушул кишилерден баштаса жакшы болмок. Кылмышка тартыш бул белгилүү адамдарды өтө кыйын да, себеби алар эч убакта өздөрүнүн аттарында катталбайт фирмалар. Эч жерде алардын колу жок. Буну кылмыш жоопкерчилигине тартыш өтө татаал. Маалыматтарга ылайык, Жалил Атамбаев 2010-жылдагы июнь окуясында турак жайым жабыркады деп бир үйгө 4 батир туугандардын атына каттатып алгандыгы ачыкталган. Ал боюнча кылмыш иши козголуп, үйдү кайтарып алуу аракеттери көрүлгөн. Бирок ушул кезге чейин сот чечими чыга электигин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирүүдө. Анда мамлекеттик дирекциянын үйлөрүнөн 3 батир ашыкча алганы ачык болгон. Жогоруда айтылгандар боюнча Жалил Атамбаевди табууга мүмкүндүк болбоду. Адаттагыдай эле бул адам кеп сөз болгонуна карабай үн ката элек. Гүлшайыр Талантбек кызы, Рысбек Жумабаев, 7 канал, Ош шаары.